Делаю свой анализ и Койташтагы экс-президент Алмазбек Атамбаевдин үйүндө ок жеп каза болгон Альфа кызматкери Үсөн Ниязбековдун кесиптештери саясатчы Равшан Жээнбековго нааразычылыгын билдиришүүдө. Анткени анын соңку аракети бүтүндөй аскер адамдарына чоң сокку болду деп жатышат. Саясатчынын Ниязбеков куралчан барып киши өлтүрүүгө аракет кылган деп айтканы бул анын деңгээлин көрсөтүп койду. Ал өзүнүн саясий катасын мойнуна алып, кечирим сурашы керек дешет. Биздин мамлекеттен эң алдыңкы жумуштарда иштеген адамдар ушундай биздин аскердин кызматкерлерин адам өлтүрүүчү адамдарды адам деп туруп айтканына бардыгы ушундай өзүнүн нааразычылыгын айтышты. Равшан Жээнбеков ушу биздин Ниязбековдун апасынан кечирим сурасын. Ошол Койташ окуясында атайын даярдыктагы жоокерлер өзүнүн ишин так аткарган. Алардын жалгыз милдети жогорку жактан келген буйрукту аткаруу болуп саналат. Бул жерде алардын эч кандай күнөөсү жок. Болгону өз иштерин жасашты. Алардагы эл уулдары деген Альфанын мурдагы кызматкерлери армияда кызмат өтөбөгөн Равшан Жээнбековго ушундай жооп беребиз дейт. Биздин мамлекеттин руководствосы жөнөткөндөн барышкан, өздөрү барган эмес. Алар болсо өзүнүн милдетин аткарганы барышкан. Баягы приказ болсо, ошо приказды аткарыш керек. Эми окуянын чоо жайын айтып берели. Мындан 2 күн мурун Койташ окуясы боюнча жүрүп жаткан соттук олтурумда Атамбаевдин адвокаты Замир Жошев менен каза болгон жоокердин энеси Өктөм Мамаеванын ортосунда түшүнбөстүктөр болуп кеткен. Дал ошол жерден саясатчы Равшан Жээнбеков ортого түшүп, ыплас сөздөрү менен маркум Үсөн Ниязбековдун апасына акарат кылган. Автомат менен барган сенин балаң. Сен билбейсиң ошону. Там кой бербек деп баланы. Сенин балаң убийца ал жерде. Балаң десек жакшы киши болуп сүйлөп эле кой. Бул окуядан кийин Өктөм Мамаеванын абалы начарлап, кан басымы көтөрүлүп, төшөктө жатканын айтышууда. Баласынын азасын күтүп жүргөн энеге оор эле болду. Күйүтү ичине батпай жаткан апа эми кантты экен деп боору ооругандар Равшан Жээнбеков бул кылыгы үчүн Кудай алдында кечирилгис күнөө кылганын айтып жатышат. Если вы имеете мужчина, одним словом говорит, у вас есть честь, вы обязаны просто принести глубокие извинения в публичном пространстве перед матерью погибшего нашего офицера, то есть перед матерью Үсена Ниязбекова. Ал арада маркум офицердин апасы Өктөм Мамаева Равшан Жээнбековду сотко бергендиги боюнча маалыматтар чыкты. Анда ал саясатчыны жоопко тартууну талап кылып, буларга токтолгон. Равшан Жээнбеков деген акмак ушул кантип президенттикке талапкерлигин койду уялбай. Президентке талапкердин деңгээли ушул болсо, анда болбой эле калыптырбыз. Соттомага акарат кылып, сенсиреп, сенин балаң киши өлтүргүч деп кыйкырып, мени шылдыңдап мазактады. Равшан Жээнбеков далилдеп берсин, менин баламдын киши өлтүргүч экендигин. Мен Равшан Жээнбековду расмий түрдө башкы прокуратурага арыз беремин. Далилдей алабы? Жооп берсин. Баласын жоготкон мен болсом, баламды атып өлтүргөн, башаламандык уюштурган Равшан Жээнбековтар болсо, кайрамага акарат кылып, менин балама жала жапканга кандай мыйзам бар? Эскерте кетсек, 2019-жылы 7-8 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана Ички иштер министрлиги Чүйдүн Койташ айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда жогоруда сөз болуп жаткан офицер курман болуп, 200дөн ашык адам жабыркаган болчу.